Это А без пресса? Знаю, что ваш пресса. Мы тоже конвой. Журналистер. Алтырақ, biraz алтырақ. Жерде тұрсақ болады? Жоқ. Через вас, я не буду туда подходить. Лучше так сфотаешь? Болды. Так, красиво. Кел жылын сары жыл. Кішіне деп алды. Отырыңыздар жерге бақылауыңыз. Sadır biz seniminen, el seniminen Sadır. El seniminen. Senin goy goyun bizim goy goyuyuz. Sadır Japarov, денсаулығыңыз жақшыбы? Ораза қармақсыз, оразаңыз қабыл болсын. Ел сізменен шындық теңетілмес. Ал үйлер тұрақсың бай. Неге көргөзө қойбай тұрып алдыңар, қач қыласыңар? Анда отырсаңыздар бұта. Соңыз өтіп алсаңыз. Анда бұл алсаңыз. Анда отырыңыздар орныңыздар. Анда нары отырсаңыздар. Жаққа өтіп алсаңыздар. Пресса бір место беріңіздер, ошын жерге тұралы. Место жоқ па? Место берді. Отырғылып жаққа. Журналистер жаққа салды. Ағарым, отырғыл өзіңіз. Бұл бұрыстан да место берсеңіздер жақсы болады. Сіздердің жаныңыздарға тұрсам.
Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодекстин 254 статьясынын 5-бөлүгүнө ылайык сот отурумунда видео тасмага тартуу, фото сүрөткө тартуу тараптардын макулдугу менен төрагалык кылуучунун уруксаты менен гана жүргүзүлөт. Ошого байланыштуу сот тараптардын ойлорун биринчи урматтуу жакташтар сиздерден баштайт. Урматтуу төрагалык кылуучу, өзүңүз айткандай, ушул иш коомчулукта резонанс жараткан иш. Коомчулук бүгүн Садыр Жапаровдун күнөөсү баарды жокпу деп баарды тыштанып турат. Ошондуктан масланып балбап бара жаткан видео жана сүрөткө тартуу менен өткөзүү бул бүгүнкү күндүн талабы деп ойлойм. Ошондуктан уруксат берүүңүздү биз өзүбүз өтүнүч катары киргизгенбиз. Ушул ушул өтүнүч бар деп кабыл алсаңыз болот. Ушул курматтандырып берүүгө видео коллеганы колдойбуз. Процесс ачык процесс болгондуктан уруксат беришиңиз суралсын. Мен жогорудагы келтирилген өтүнүчтү толугу менен колдоо менен төмөнкү кыскача негиздерди кошуп кетейин. Биринчиден бул иш башынан эле эң биринчи болуп жаткан кылмыш иш эмес. Урматтуу төрага баардыгыбызга белгилүү. Саруу 1 болгон, саруу 2 болгон. Андай дегеним, саруунун биринчи патогу келип каралган, экинчи патогу келип каралган. Бул өзүнчө өндүрүштө бөлүнүп каралган кылмыш иши. Ошол себептүү бул жерде эч кандай баягы мамлекеттик сыр да жок, башка формасы ба жашыруун негиздер жок бул кылмыш иши боюнча. Ошол себептүү мен өтүнүчтү толугу менен колдойм. Ошол кыргыз эли абдан күтүп атат. Ушул Садыр Жапаровдун күнөөсү барбы жокпу биз баардыгыбыз тең өтүнүч келтиребиз жана толугу менен колдойбуз. Ушул ММКлар баардыгы толугу менен катышып жана видео тартууга дагы уруксат берүүңүздү биз сиздерден өтүнөбүз. Шаңны адам құқығын қорғау бойынша орынбасары рұқсат беріңіз. Рахмат. Мен дағы жогоруда келтирилген өтүнүчтү толугу менен колдоп, сиздин көңүлүңүздү бир эле айтылбаган нерсе бүгүн келип атат. Мына мен ушул колдоочу катары келки Садыр Жапаровдун туугандары жана тарапкерлердин
мен сындап жатқан жоқпын, просто фактылар айтып жатам. Ушул фото видео рұқсат бербей қойды. Ал фото видео рұқсат бербей қойғаннан кейін ар түрдүү мындай толкование коомчулукка кетет экен да. Ошондуктан сот ачык болсо, ачык көрсөтүлсө, коомчулук ушу кандай болууда, сот тарабынан кандай адилеттүүлүк болууда, прокурор тарабынан кандай жүйөлөр келтирилип атат жана коргоо тарабынан кандай жүйөлөр келтирилип атат, ушул ачык болуп саясатчыларға заказ менен колдонгондо күбөлөрдү жана башкалардын баарын кыйноо жолу менен көрсөтүп алып анан кийин сотко келгенде ошону жашыруу кылып өткөрүп ошону соттоп жиберип атканын коомчулук күбө болуп атат. Бул иште дагы эгерде сиздер азыр камераларды массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн тактырбай ушуган мындай бир бүт тосуп ушуган бир тоскоолдук кыла турган болсоңуздар, анда бул ишти дагы ошол точно ошондой заказной иш экенин баардыгын өзүңүздөр далилдеп коесуздар. Ошон үчүн ачык тартылсын. Эгерде менин күнөөм болсо, эл билсин, баарын көрсүн. Мына журналисттер тартсын, эл көрсүн, башкалар тартсын, элге жеткирсин. Эгерде менин күнөөм болсо, анда мен күнөөлүү экенмин деп ушуна эл айтсын. Азыр биз бийликке, сотко, прокурорлорго эч ким ишенбей калган заман. Ошон үчүн ушуга уруксат берип, аягына чейин, башталгандан аягына чейин тартып көрөбүз. Мына мен ушу ишке келип, ушул иштин ичинен алгандан баштап, биринчи күбөдөн баштап, акыркы күбөгө чейин баардыгын баягы кыйноо жолу менен, түрмөдө жаткан балдарды сени сурооңду кыскартып коебуз, жарымын кыскартып беребиз, ушул Жапаровго көрсөтмө бер деп кыйноо жолу менен алганын мен билдим. Мага берсиз. Ошондуктан айттыңыз, ошондуктан массалык маалымат каражаттары баштан аяк катышканга уруксат берип коебуз. Колдойм адвокаттар. Дагы бир жолу кол чапсаңыздар, анда мыйзам чегинде мен өз укугумду пайдаланып, сот залынан катышып жаткандар чыгарып жиберүүгө чечим кабылдым. Сот залында кол чабууга тыюу бар. Мамлекеттик айыптоочулар, сиздердин оюңуздар. Урматтуу сот, сот кароо ачык болгондугуна байланыштуу Сиздин оюңуз. Журналисты половина стоят на улице, можно мы зайдем? Азырына журналисттер иши берет, жарым журналисттер. Мен оюмча официалдуу түрдө, расмий түрдө бакталган журналисттердин каражаттары болот мүмкүн. Ал эми болсо жеке тартипте тартып телефондорго алып аткан боюнча мыйзамда жеке адамга же болбосо журналистке деген каралган эмес, ошондуктан бул уруксат бергенде баардыгына. Себеби бул жерде болуп аткан нерсени эч ким бурмалабаш үчүн баардыгы тапканда, эгер мүмкүнчүлүгү бар адамдар мешать этпей тарса, ошого уруксат берсе. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана башка катышуучулар тарабынан видео тасмага жана фото сүрөткө тартуу боюнча тараптардын ойлорун угуп ордунда турсам. Кыргыз Республикасынын жазык прессалык кодексинин мен жогоруда айткан 54 статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык Жапаров Садыр Нуркожоевдун кылмыш иши боюнча видео тасмага жана фото сүрөткө тартууну соттук
даярдоо бөлүмүндө гана уруксат берилет. Ал эми соттук териштирүү башталгандан кийин фото сүрөткө тартууга, видео тасмага тартууга тыюу салынат. Ал эми ар бир ушул процесске катышуучулардын аудио жазууга укуктарын пайдаланып, аудио жазууга уруксат берилет. Алардын укугу жазууга сот тыюу сала албайт. Түшүнүктүүбү? Азыркы бүгүнкү даярдоо бөлүмүндө видео тасмага тартууга Туулган жылыңыз күнү айы. Кайсыл жерде туулгансыз? Улутуңуз? Кыргыз. Жарандыгыңыз? Кыргызстан. Үй бүлөлүк абалыңыз? Үй бүлөлүк кеп балдарыңыздын жаштары? 25, 20, 14, 13. Эки балаңыз жаш жетиликте келген. Мурда соттолгонсузбу? Ооба. Соттуулугуңуз жоюлганбы? Жоюлган эмес. Иштеген жериңиз? Иштебейм. Кармалганга чейинки жашаган жериңиз? Чет өлкөдө. Жок, азыркы күндө Кыргызстанда жашаган жериңиз барбы? Жашаган жерим үй бүлөңүз болсо? Көйрөкчөк 80. Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасы тарабынан бекитилген айыптоо корутундусунун көчүрмөсүн колдоп алдыңыз. Тараптар өздүгү боюнча суроолор бар. Анда бул кылмыштын кара боюнча соттук урам жарыяланат. Бул кылмыш ишин 1-май райондук сотунун судьясы Кайып Эмилбек Özтоңгаев төрагалыгында сот отурумунун секретары катары Зайырбеков, мамлекеттик айыптоочулар катары 1-май районунун прокурорунун ага жардамчылары Зокурбеков жана Назырбековдон, ошондой эле соттолуучунун жактоочулары Токтосуновдун, Абдрахманованын, Маркабаевдин, Медекованын, ошондой эле коомдук жактоочу катары Абдрасулованын катышуусунда жүрдүк. Соттук курамга каршылык чектөөлөр барбы жокпу? Жапаров. Адвокаттар? Жок. Мамлекеттик айыптоочулар? Жок. Анда сот Жапаров сиздин укуктарыңызды Кыргыз Республикасынын Жаңы процессуалдык кодексинин 2-чи статьясынын негизинде укуктарыңызды жана милдеттериңизди түшүндүрөт. Сиз бул иш боюнча иштин материалдары менен таанышууга, арыз сотко катышкан күбөлөргө суроо берүүгө, кошумча далилдерди келтирүүгө, көрсөтмө берүүгө, же көрсөтмө берүүдөн баш тартууга, акыркы сөзгө жана эгерде соттун салган чечимине макул болбосо заңда каралган сиз төрагалык кылуучунун буйруктарын аткарууга соттук териштирүү башталар алдында иштикти сактабыңыздар деп айткан. Жапкыла дейт эшикти, ачпагыла дейт. Жапкыла дейт эшикти, ачпагыла дейт. Эмиль Баке, давайте решим, могут остальные журналисты зайти или нет? Соттук териштирүү башталар алдында арыз өтүнүчтөр барбы жокпу? Урматтуу төрагалык кылуучу,
Nasıl? Başında Trakya'nın da karşılığında Sotluk keriştiriyorlar, kaçtırmak diyor. Kesinlikle. Navşının gözü anlıyor, bunların Ankara'da karşımız, yerine karşımız. Sizce altın ala, dayak boşu bölümü gereğimiz. Sizce negizine toplu. Aynı bir gün anlayı görüşürüz. Sanırım yapar konuşacağız, biliyorsun, bazı yok. Sizce daha da bugün hoşlanmalı. Bugün sanırım yapar, bugün bir dayak boşu bölümüne gelir. Önce bir kanda gelip kanda çıkanı aldık. Negizli meselemiz. Şunluktan batırdılar alıp tutuyoruz. Так, конвой. Ким жетекчиси? Жетекчиси ким? Журналисттер киргизип койсоң, Эшикти жаптыңыз. журналисттер эле калды. Журналисттер кире албайт. Жаптыңыз эшикти. Жапкыладагы атына балдарды колго болот. Сыртына балдарды колго болот. Çok kendine yetişene. Yer aytат, biliyorsun bak çok kendine. Oşandıktan şu meseleye kaygılıp şu meselelerini çeşit koysun. O var ötüyor şu. Baştalgan bölümün tartıp kalan sotkun deriştiriyor, bölümün tartıp kalan bölümün yer. Bizge yeminle şu buna ait bu. Kaysı bunu mağan ünlüğünü talan. Şunu el bilsin. Elbisler birliktekiler zakaz gelip atkanın vardır üzerine birlikte alsın. Vardır üzerine bölüp alsın. Emin dergi hak malumat, kura malumat çeksin. Andan değil sot koysunlar, ort koysunlar, dönüşürler. Şunun için bol deriştiriyor. Baştan ayak ruhsat verip koysunuz. Video kamera atarsınız. Sekreter adamı ben
өзümün практикаман көп білемін. Кейбір сөздерді жазып алған үлгермей қалады. Видео камера тартып тұрса толығымен тартады. Сіздің өзіңізден көрді пайдасы жақсы алып келеді. Секретар алып қолданса болады. Şu jurnalistler tartkanın, yolcusu zalınan tartkanların. Sonuçta baştan аяқ ruhsat verip koymasını ben sulanamam. Bolğun bir sıranın için duruşun sizde. Biz daha kollayız. Cenab-ı Hak Sorularımız endi артынан дагы. Мен дагы өтүнүштү толук менен колдоймун. Мына азыр дагы сыртта журналисттер калды. Бул Садыр Жапаровдун кармалган күнүнөн баштап провокация менен коштолуп келип жатат. Азыр эми 20-дан ашык машинаны койдук. 5-6 жерде кардон турат. Мен зорлукка жалдырып отуруп өтүп келдим. Мынакей бүгүн алиги жабылган үчүн киргизбейт. Журналисттердин көпчүлүгү өтө алышкан жок. Могу жерде журналисттер айтышса болот. Көбү эмне бой менен алиги кадимки штурм менен өтүп келди. Анан мен неме айтайын дегеним толук менен колдойм. Ушу баштан аяк тартылсын. Бир гана бул башталыш даярдоо бөлүмү эмес, ошол соттун жүрүшү толук тартылсын. Эште калып калган журналисттарга бириккен рұқсат беребиз. Урматтуу сот, азыркы процессте экинчи биринчиси өтүнүч аталган өтүнүч боюнча чечим кабыл алып бергенсиз. Мен ойлойм бул өтүнүчтү кийинки процессте анткени бул өтүнүч алдын ала сот отуруму башталган алдында тараптардын ойлорун билип сот чечим кабыл алган. Дагы өтүнүчтөр бар. Бүгүнкү отурумда иштин башынан бери ошол Садыр Жапаров камалгандан бери Аким Токталиев экөөбүз катышып келатабыз. Бүгүнкү отурумда Аким Токталиевге кабар берилди экен. Ал киши бүгүнкү күндө ооруп атат экен. Ошондуктан соттук отурумду мына Аким Токталиев арыз жазып туруп кайрылды, өзү келбей калды. Садыр Нуркожоевичтен колдойт деп ойлойм. Бөлөк күнгө жылдырсаңыз, себеби Аким Токталиев башынан бери катышып келди, ушу ишти башынан баштап катышып чогуу көргөзсүн. Арыз. Кылмыш иштин ичинде ордерлери бар, соттуу ордерлер өзгөрүп катышкан. Ага кабар да жетпейт. Келтирилген өтүнүч боюнча ойлоруңуз. Biz kollayız. Sebeplerin almıştı. Özümüz pozisyonu var. Biz azır akıl boyunca da katıştık. Al işinde özümüz kollar akıl boyunca da. Balkim al işi geliyor akıl verir. Çok sebepli al işsiz başlayamayız. Başından beri kaçırıyor. Karşılık sebeplerinde ikinciden Hakim Toktaliyev arız menen kayrıldı. Arız menen kayrılgan azır sotko batça turgan orderi çok. Eğer orderi oldu arız menen kayrılsa da öyle azır bugün sotko batça başka orderi yapacağız. Karay vergenge толук мүмкүнчүлүк бар. Мен каршымын командадан кылып бердим. Прокурорлор ишменен таанышпайт. Иштин ичинде бар. Келтирилген өтүнүчтү чекти. İşin içinde var. Келтирилген өтүнүч боюнча жок. Айтып туруңуз. Жок, реплика айткан окуум бар да, бул Реплика айткан азыр укугуңуз. бар ушундай. Мен сиздер турамын. Кулардын оюна каршы менин оюн айтып коеюн, себеби бул эмес айтып коеюн.
Ne жөнүндө турабыз? Азыр катыштуу болуу жөнүндө. Койсоңуз эки ооз сөз. Урматтуу төрагалык, мына прокурорлор айтып атпайбы? Ордери жок деп. Мен ошол боюнча айтып атам. Аким Токталиевге кабардагы берилбепти. Бүгүнкү сот болушу билбептир дагы. Мен бүгүн кайрылганымда ал ошол жаткан жеринен арызын жазып берип атат, өзү келе албай. Ошондуктан анын иште, кылмыш ишинин ичинде тергөөгө катышкан ордери бар. Кайтып алып койсоң айтамыз. Жок, ошону кайтып атам. Буларга түшүнүктүү болуш үчүн. Түшүнүктүү. Сот келтирилген өтүнүч боюнча тараптардын оюна жана азыркы учурда сот отурумунда болгон жагдайды эске алып, анткени Садыр Жапаровдун азыркы учурда бул сот отурумунда 4 жактоочу адвокаты жана 1 коомдук жактоочу. Ошого байланыштуу жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык соттолуучу Садыр Жапаровдун укугу бузулбагандыгына байланыштуу келтирилген өтүнүштү негизсиз деп сот эсептейт жана четке алат. Дагы өтүнүчтөр барбы? Олакчылык менде өтүнүч бар. Мен тигил ишке бирден баштап каршы айткан Убакыт берилет сизге бүгүн азыр сот жок эле бир келтирилген өтүнүчтөр ооба мен таанышкан башынан катышкан. Бирок урматтуу төрага азыр Аким Токталиев боюнча маселе каралды. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетким келет, бул иш өзгөчө жагдайда каралып аткандыгына мен дагы бир жолу ишендим. Себеп дегенде Аким Токталиевдин адвокат катары укугу бар болчу. Мына азыр если биз туура эмес айткан болсок, биздин өтүнүчтөрүбүз туура эмес болгон болсо, катчы менен урматтуу прокурор азыр бизге Аким Токталиевге кабар берилгенин азыр берип койсун, биз макул дейли. Кабар берилип, мына кагаз, мына буйрук берилген, мына колу деген болсо, биз макул дейли. Бул жерде Садыр Жапаров мыйзам боюнча канча адвокат алса дагы өзүнүн укугу, бул биринчиден. Экинчиден, не только Садыр Жапаровдун укугу бузулуп аткан жок, бул жерде расмий адвокат Аким Токталиевдин дагы укугу бузулуп атат. Анын аркасы менен биздин дагы укугубуз бузулуп атат ушул жерде. Анан азыр мынакей 3 адвокат кирип атыптыр. 3 адвокаттын дагы укугун бузбай, урматтуу төрага, мен ушул келтирилген өтүнүчтү канааттандырып берүүңүздү өтүнөм. Себеп дегенде булардын укуктары бар. Иш менен таанышып, толук кандуу ушул кылмыш ишин кароого катышканга. Ошол себептен толук түрдө Жапаров боюңуз ишти башкарууну көздөйдүр боюнча. Так, мамлекеттик айыптар бар. Урматтуу сот, каршылык жок, эми жактоочулардын укугун бузбаш үчүн Сиздин оюңуз. Келтирилген адвокаттардын өтүнүчү боюнча бул кылмыш боюнча биринчи жолу отурумга катышып жаткандыгына байланыштуу алардын келтирген өтүнүчтөрүн сот жүйөлүп турат жана кылмыш ишинин материалдары менен таанышууга берүү үчүн бүгүнкү сот отуруму башкарууну көздөйт. Азыр мындай кылалы, урматтуу адвокаттар, кийинки соттук отурумду тактап алалы. Алдын ала мен айтып коеюн, себеби биздин да жумушубуз көп, мамлекеттик айыптоочулардын да жумушу көп, сиздердин да жумушу көп. Алдын ала мен мындай ушул күндөрү календарный график катары ушул күндөрү болот деп дайындап коеюн. июнда
Понедельник günü saat 2'de, Пятница günü saat 2'de. 12 iyun, 16 iyun, 14.00, 19 iyun, 14.00, 23 iyun, 14.00. Her bir Cuma'nın birinci günü saat 2'de. Bizga vaqtimiz yo'q. Siz o'zingizni vaqtga qarab turib, qo'yaverganingiz o'tirmaysiz. Hurmatli advokat, men siz bir gana sizning demengiz bilan o'zimning ish grafiğini tuzayman. Sadir Japarovning 5 gaplar. 5 gaplar usti bor bo'lganmi? 106 gaplar chiqarishsa da anlıyorsunuz ku. Bugungi sot o'tiruvini ayaqladi. 12 iyun saat 14.00'da Cevap. Sal bozuk olur. Sal bozuk olur. Sal bozuk olur. Жалғанды қатар қатқан қойыншы, секретар. Азыр атпай кет, инелен бар, қаттырасың, инелен бар. Ой, кіре албай жүрмейін. Инелен бар, қаттырасың. Зал бұрышып қойсаңыз тап. Залды бошатып қойсаңыздар. Ертерек шығып кетеміз. Бөліп-бөліп шығарайық керек болса.